Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардык угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чарылышы. Аны менен мен Сезим Ажраева тааныштырам. Ош Баткен Разаков унаа жолуна Баткен шаарынын айланып өтчү жол курулду. Баткен шаарында Ош Баткен Разаков жолуна жаңы багыттагы жол салынды. Эми аталган жолдон өткөн айдоочулар Баткен шаарына кирбей эле өтө алат. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык бул жол шаардагы унаа аттыгынын азайтуу жана жергиликтүүлөрдүн коопсуздугун сактоо максатында 22 чакырым аралыкта салынып, республикалык бюджеттен 190 миллион сом каралган. Бул жолдун пайдаланууга берилиши менен Баткен районунун Самаркандек, Аксай, Карабак айыл аймактарынын, Лейлек районунун жана Сүлүктү шаарынын тургундары үчүн 8 чакырымга жол кыскарат. Баткен районунда көмүрдүн мüşөгү 350 сомдон сатылууда. Баткен районунун аймагында калкты арзан баадагы көмүр менен камсыздоо иштери уланууда. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз кызматы билдиришти. Ага ылайык Карабак, Актатыр айыл өкмөттөрүндө Сүлүктү шаарынан келген көмүрдүн бир мüşөгү 300-350 сомдон сатылууда. Учурда аталган айыл өкмөттөрдө 800 каптан көмүр түшүрүлүп жарандарга таркатылууда. Баткендеги Сыдык Айтматов мектеби жаңыланат. Баткен шаарынын Базарбашы кварталында Сыдык Айтматов атындагы орто мектептин жаңы имаратынын курулушу 40% бүткөрүлдү. Бул тууралуу шаардык бийликтен кабарлашты. Баткен шаарынын Базарбашы кварталында Сыдык Айтматов атындагы орто мектептин жаңы имараты 500 орунга ылайыкташып, типтүү болуп курулууда. Мектептин жаңы имаратынын куруу долбоору 133 миллион сомду түзүп, республикалык бюджеттен каржыланган. Негизи пайдаланууга 2024-жылы берилүү пландалууда. Азыркы тапта бул имаратты Осо Амин курулуш компаниясы куруп жатат. Шаардык бийликтин маалыматында аталган мектептин эски имаратынын биринчи бөлүгү 1978-жылы, экинчи бөлүгү 1989-жылы Ашар жолу менен 162 орунга айлакташылып курулган. Баткенде элдик курултайга делегаттар шайланды. 18 ноябрда Баткенде элдик курултайга делегаттарды шайлоо боюнча жергиликтүү жааматтын жыйындары өттү. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат кыскачысы кабарлады. Ага ылайык Баткен району боюнча 10 делегат, Кадамжай району боюнча 19 делегат, Лейлек району боюнча 12 делегат, Кызылкия шаары боюнча 4 делегат, Баткен шаары боюнча 4 делегат жана Сүлүктү шаары боюнча 4 делегат, жалпысынан 53 делегат облустун атынан элдик курултайдын делегаты болуп шайланды. Шайланган делегаттар облустагы орчундуу маселелерди курултайдын күн тартибине алып чыгышы керек. Элдик курултай үстүбүздөгү жылдын 15 декабрында өтөт. 20 ноябрга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир алкымдашканча сагыңыз түз болсун. Салам радиосунда жаңылыктар.